балдар келди, анан келген досторум, футбольный общество, анан шаардагы балдар, ака, ушундай болду. Тем более федерация футбола, ушу койсоңуз жакшы болот эле. Эми максат биякта бир президент деп нам алып жүрүшбөз. Максат биякта ишти жүргүзүш. Потому что биз мына кошту мамлекеттерден Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Түркменистанды көрүп атабыз. Чуть-чуть калып кетип атабыз. Эмне дегенде бизде футболду болгонуга 72 жыл болду. Анан буну тарыхын көпчүлүк билбейт. Эмнеге футболго, Кыргызстандык футболго 72 жыл болду. Бизге келип бир Филиппинес или Малайзия или Индиядан келип окутуп атат. Окутуш кереги жок. Просто направление русский коюп коюш керек, өзү кете берет. Жакшы специалисттер өзүбүздө ham бар. Ошо максат шу, анан энди футболду иштеп атам. Бил анан бул рекорд боюнча 49га чыктым. Дүйнө боюнча эч калыс 49 жашкача сүйт кылбаган экен. Мага бул жакшы бир жаңылык. ФИФАнын койгон немеси, муну өзүм койгон жерим жок. Көпчүлүк вопрос задават кылып атат, бүтөбү, жүткүзбөбү деп. Бүтөт бүгүн Кудай кааласа. Эмнеге? Корея менен Германия ойнаган. Биз өткөндө Кореяга 1-0 жүткүздүк. Биз значит сборный Германия менен ойнадык. Бүгүн Кудай кааласа бүтөт. Ойнаса болот, балдарларда дух бар. Тем более кечен окуган болсоңуздар керек. Сооронбай Шарипов өз телефон чалып, куттуктап дух берди. Мен ачыгын айтайын, мен саясатчы эмасмын. Мен биринчи батта көрүшүм, что Кыргызстанда президент телефон чалып футболисттарды поддержка кылганы сонун нарса. Ошон үчүн мен ойлойм, айтатки, шахтны, пашшахны немеси менен, күч кубаты менен, пашшахны дуасы менен Кудай кааласа бүтөт деп ойлойм. Мен ойлойм, азыркы күндө тренер туура иш кылып атат. Но резерв болбосо кыйын болот. Күн өтө берет, жыл өтө берет. Бизде детский футболго жакшы көңүл коюш керек. Биринчи очурда азыр мына жана алдыга кетип атам. Мен ойлойм, айылдагы балдардан, мына биз азыр турнирлер өткөзүп атабыз. 200 команда бар. Өткөн жылы Мобла командасы именно айылдагы балдарга футбол өткөзүп атат. Har воскресенье. Ошокто көрдүм, бир-эки зор балдар, бир-эки бас, нормальный балдар бар. Ошон үчүн мен ойлойм, айылдагы балдарга биз условия создавать кылышыбыз керек. Анан айылдагы балдарды алып келишибиз керек. Айылдагы балдарды англис тилиге, рус тилиге өргөтүшүбүз керек. Через футбол можем много чего сделать. Кудай кааласа, бул пландарымда бар. Бизде баары шарт бар, суу бар, жер бар, жайлоо бар. Эките таш коюп, ворота коюш керек, сварщикти алып келип. Сетканы илиш керек, футбол ойнаш керек, и все. И все. И жакшы тренер алып келиш керек. Тренерлер бар, союзда окуган мугалимдар бар, физкультура окутуучусу бар. Поэтому просто буну жүргүзүш керек. Буну туура, бирок келип кылбайт буну. Бирантасы Америкадан, Канададан келип кылбайт. Буну өзүбүз кылышыбыз керек. Отуруп, ака, үкө, мына балдарга кылып кетелик, кылайлык деп максат ошону кылышыбыз керек. Ошондо Кудай кааласа чемпионат мирге барабыз. Кудай буйруса. Чемпионат мириге калыс бардык, эмнеге команда бара албайт. Калыстык кылганым бул чемпионат миранын рекорду. Бул рекорд жаш боюнча. Возрастной. 49 жашкача эч ким сүйт кылбаган. Тиги рекорд башка. Дүйнө чемпион мирасы боюнча. Бул рекорд жаш боюнча. Потому что 49 жашта дүйнө боюнча азыр калыс жок деген. Сиз дагы калсы кыласызбы? Кылып атам, ооба, кылып атам да, кылып атам. Кийинки дүйнөлүк чемпион. Эки оюнум бар. Жок, дүйнө чемпионатыга жок, эми азыр президентликке кетип атам. Президент болсом кандай калыста кылам? Президент болуп, Кудай каалап буйруп, Аллахым амин кылып, нет дуа кылып калса, мен иштейм. Наоборот, жаштарды көтөрүшүбүз керек. Окутушубуз керек. Балдар окуп атат, калыстыкка окутуп атат. Футбол дүйнөсү жуда чоң. Футбол дүйнөсү мына сизге окшогон прессасы керек, врач керек, психологу керек, тренери керек, калысы керек, администратору керек, водители керек, повары керек. Это целая система. Бул системаны туура коюш керек. Бардык өзүнүн ишин кылыш керек да. Около футбольный адамдар болуш керек эмес. Бардык адам окуп, любой адамды окутса болот. Мына сиздер азыр мына саясат туурасында жазсаңыздар, мен сизди чакырам да, мисалы үчүн. Келиңиз футболго пресс-атташе болуп иштеңиз. Только о футболе пишите, о футболе жазыңыз деп айтам да. Футбол без политики. Бул анан туура бул. Ошон үчүн адамдарды туура направлять кылыш биздин максатыбыз.